Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 1-июнь 2023 жыл мен Ак Өргөдө жүрөм туғандар. Азыр турган жерим Алты Бақан көчөсү жана Гагарин көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден бир аз эле түштүккө карай жүрсөңүздөр, Алты Бақан көчөсү 85 даректен сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Дагы эмне маалымат туғандар? Бул жерден шаардын буш-бушуна автобус, троллейбус маршруткалар менен бара аласыздар. Ошондой. Эми барып, калган маалыматты үйгө жетип бир чекеден берейин. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү шаарда сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Алты Бақан көчөсү менен түштүккө карай келе бересиздер. Сол тарапка кирген мондай көчө бар тугандар. Ушул көчөдөн түз кирсеңиздер, мондай 4 дарбаза тугандар. Ошонун кара дарбазасы. Мынакей бул дарбазасы бүгүнкү шаарда сатылуучу үй болуп калат. Дарек Алты Бақан көчөсү 75 дарек болуп калат тугандар. Природный газ бар, киргизилген. Центральный канализация бар, киргизилген. И так эмне маалымат? Суу, электр энергиясы бар экен. Мынакей көчө тараптан көрүп тургансыздардай дарбаза, жеринин аянты 8 соток тугандар. Жеринин аянты 8 соток. Андан ары мынакей бул короосу. Киргенде эле көп эле машина баткандай жер, жана брусчатка болгон. Чегелер, кошуналардын чегелери баары мондай забор менен тосулган тугандар. Мынакей бул жерде 114 квадрат метр болгон үйүбүз, стенасы бышпаган кирпич. И плюс бул жерде очокана үчүн салынган помещение. И арттарында дагы бош жерлер бар тугандар. Үй жөнүндө айтсак 114 квадрат метр, жана стенасы саман, тышкы тараптан утеплять этилиптир. Алды тарап мондай навес деле бар. Документтер боюнча айтсак, бардык документтери бар экен. Жана ошондой эле, эгер ипотека алуучулар болсо, ипотекага деле сурасаңыздар болот. Өзүңүздөр эгер ипотека менен алам дегендер болсо. Эми азыр үйдүн ички тарабын силерге көрсөтөйүн. Бул үйүбүздүн кире бериши тугандар, прихожка и коридор мынакей. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бир чекеден тааныштырып кете берейин. Киргенде эле бул жерде кухня жайгашкан, раковина утулуп суу чыгарылыптыр тугандар. Түштүк тарабынан терезе, отопление, чугунный батареялары. Отопление, паровое отопление тугандар. Азыр көчөдө көмүр менен жылган котел үйдү жылытат. Газ кирген, негизинен газовый котел койсоңуздар деле болот тугандар. Андан ары бул жерде дагы бир мондай бөлмө, жана бул бөлмөдөн катарынан 3 бөлмөгө өтүп кетип аткенбиз. Мектеп жөнүндө айтпаптырмын тугандар, видеонун жүр башында сиздерге. Катарынан 3 мектепке балдарыңыздар жөө барып келе алат. 3 мектепке жана видеонун башында айткандай, троллейбус, автобус, маршруткалар шаардын бурч-бурчуна Ак Өргөнөн жүрөт. Андан ары төрүндө дагы бир мондай бөлмө. Түштүк тарабынан терезе, көрүп тургансыздар ремонт, полдор жыгачтан болгон пол экен. И андан ары бул жерде зал. Бул залдын көрүнүшү, түндүк тарабынан катарынан 2 терезе, көрүп тургансыздардай ремонт, полдор жыгачтан болгон пол. Чоң, сонун жакшы үй экен тугандар. Негизинен азыр жай айында салкын. Азыр күн уже эшикте ысык учуру, бирок ички тарабы салкын экен. Андан ары бул жерде отопление котелу жайгашкан бөлмө. Көмүр менен жылган котел үйдү жылытат. Раковина орнотулуп суу чыгарылды бул жагынан тугандар. Жана ошондой эле ушул жерден түз өтсөк, мондай 2 бөлмө. Жидкий обой долдары. И ушул жерден түз өтсөңүздөр дагы бир бөлмө жайгашкан. Негизинен бул жактагы эшик менен эле кирип чыксаңыздар болот тугандар. Эми короосуна чыгып калган маалыматты бир чекеден сиздерге берейин. Мен кайла сатылуучу үйдүн короосундамын тугандар. Андан ары бул жакта летний душ и бош жер. Үйдүн тышкарындагы жатканга чейин тротуар куюлган. Вишня бактары, алма бактары тугандар. Анан эң эле чыгыш чыгарасы мынакей бул жерге чейин болуп калат. Бул жакта эле мынакей кенен бош жер, жана айткандай жеринин аянты 8 соток. Бул үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Мынакей калсаңыздар бул жактарга деле хозпостройка саласыздарбы, жер жемиш эгестерип эмне кылсаңыздар деле мынакей кенен бош жери бар экен. И өрүк алма бактары,
түштүк тарапта ошондой болгон чыгара. Бул пескоблоктун заборго чейин. Бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү туугандар. Мынакей. И бул жакта деле мына хозпостройкалар, баня, склад, ушул сыяктуу мынакей хозпостройкалар бар туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт бул үйүбүздүн. Бул үйдүн баасы туугандар $67,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин экранга мен элестетелдеп калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.